Жалпы республикалык тестирлөөдө эң көп келүүчү эсептер логарифмалар. Салам достор, азыр биз ушундай болгон логарифмалык эсептердин чыгарылыш жолдорун карайбыз. Эң алгач, логарифма деген эмне? Анын кандай касиеттери бар? Бир аз токтолуп кетели. Логарифманын аныктамасы негизи А болгон Б санынын логарифмасы деп, Б санын алуу үчүн А санын көтөрүүгө керек болгон даража көрсөткүч аталат. Мында А 1ге барабар эмес, жана А нөлдөн чоң, Б нөлдөн чоң деген шарттар аткарылышы керек. Логарифма бул түрдө жазылат жана окулушу А негизи боюнча Б санынын логарифмасы деп окулат. Демек, бул логарифма кандайдыр бир жыйынтыкты бериш керек. Биз аны x деп алсак, демек, бул x A'нын даражасына барабар болот. А эгерде x бул логарифмага барабар болсо, анда бул түрдөгү теңдемени жазып алсак болот. Бул логарифмалык негизги теңдештик деп аталат. Эми логарифманын касиеттерин карайлы. Логарифманын ушундай болгон 5 касиети бар. Биринчиси, А негизи боюнча 1дин логарифмасы 1ге барабар. Бул деген A'нын 0-чы даражасы 1ге барабар. A'нын ордуна каалагандай сан болушу мүмкүн, демек каалагандай сандын 0-чы даражасы 1ге барабар. Экинчи касиет, А негизи боюнча A'нын логарифмасы 1ге барабар. Бул деген A'нын 1-чи даражасы бул A'нын өзүнө барабар. Демек, каалагандай сандын 1-чи даражасы ошол сандын өзүнө барабар болот. Кийинки үчүнчү касиети, бул жерде сан көбөйтүү болсо, аны биз ушинтип кошуу кылып ажыратып алсак болот. Ал эми бул жердеги сан бөлүү болсо, анда аны кеметүү кылып ажыратып алсак болот. Көңүл бурсаңыздар, бул жерде бөлүм алымда турган сан эң алгач жазылат, андан кийин бөлүм болот. Кийинки касиети, бул жердеги сандын даражасы болсо, ал даражаны логарифманын сыртына чыгарып жүрсөк болот. Анда бул даража жөнөкөй бир санга айланып калат. Бир мисал келтирели. Бул жерде логарифма A'дан B 123 болсо, бул 123 B'нын даражасы. Демек, аны логарифманын сыртына чыгарып жүрсөк, жыйынтыкты алабыз. Менин оюмча, логарифманын аныктамасы жана касиеттерин жакшы түшүндүрдүм окшойт. Эми эсептерге кайрылалы. Биринчи эсеп, 3 негизи боюнча 2x+1 логарифмасы 4ке барабар экен. Бул жерде x табуу керек. Ал үчүн ошол логарифманын аныктамасы боюнча жазып алсак, 3-түн 4-чү даражасы барабар 2x+1 деген жыйынтыкты алабыз. Эми аны чыгаруу оңой эле. Барабардыктын бир жагына өзгөрмөлөрдү, экинчи жагына сандарды топтойбуз. Анда бул түргө келет. 3-түн 4-чү даражасы 81. Бул жакта бир барабардыктын бул жагына өткөндө -1ге айланат. Албетте ушул жерде бир аз баш айланышы мүмкүн, анткени бир эч жакка жылган эместей көрүнүшү мүмкүн. Бизде бул бир барабардыктын бул жагына. Жана биз бул барабардыкты жөн гана оодарып жазып койдук. Карасаңыздар, 2x алдында минус белгиси жок, ал жөн гана жазылды, 81 жөн. Ал эми бир барабардыктын бир жагына өттү. Демек, ал минус белги менен жазылышы керек. Эми бул жердеги 2-ни барабардыктын ар жагына алып өтсөк, бөлүү болуп кетет, 80 бөлүнгөн 2. Демек, x бизде 40 барабар. Демек, жооп 40. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде 7 негизи боюнча 7-ден 1дин логарифмасын табылат. Аны табуу үчүн эң алгач теңдеме кылып жазып алсак. Бул түрдө 7-нин 2-нчи даражасы барабар 7-нен. Албетте сиз башкача жол менен чыгарсаңыз болот. Биз ушул жолду карайлы. Бул жерде 7-нен 1 деген бул 7-нин -1-чи даражасына барабар. Эми бул жакта негиздери бирдей, ошондуктан негиздери жазбай койсок болот. X барабар -1. Жооп бизде -1ге барабар. Кийинки эсепти карайлы. Бул бир аз татаал жана бул жерде жогоруда айтып өткөн касиеттер колдонулат. Ал касиет боюнча бул жакта кошуу сан көбөйтүү болсо кошуу болуп ажырайт. Аны ошол эң алгачкы тартипке деп жазып алсак болот. Алардын көбөйтүүнүсү 155ке барабар жана биздин теңдеме бул түргө келет. Эми аны бул түрдө жазып алсак болот. Демек, 7-нин даражасы логарифма 7-ден 155ке барабар болуп жазылат.
Эми бул жерде биз жана айтып өткөндөй логарифманын негизги теңдештигинин жардамы аркылуу бул түрдө x барабар 155 деп жазып алсак болот. Эгер сиз аны унутуп калган болсоңуз, видеонун башынан кайтып аны кайрадан көрүп алсаңыз. Биз жоопту 155 деп алабыз. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде даража менен берилген, биз аны логарифмага келтиришибиз керек. Аны кантип келтиребиз? Аны бул түрдө. Демек, 2 негизи боюнча 7 барабар 3x минус 1. Эми аны ушундай түрдө жазып алабыз. Жөнөкөйдөп турабыз жана x табабыз. X табуу үчүн x-ти барабар бул жагына өткөзүп 3-тү калтырабыз жана 3 бөлүнгөнчө бул түрдө жазылат. X барабар 2 негизи боюнча 7-нин логарифмасы плюс 1 бөлүнгөн 3. Жоопту ушул бойдон калтырсак деле болот. Анткени бул жердеги логарифма анасыз бир сан чыгат. Элестетсек, бул 2-нин x-нчи даражасы барабар 7 деген сан. Ал жерде x табуу бир аз кыйын, ал үчүн калькулятор керек болот. Өзүңүздөр билгендей эле ORT'да же болбосо GRT'да калькулятор колдонулат. Аны биз калькулятор менен чыгарып көрсөк, бул түрдөгү санды алабыз жана анык эмес жыйынтыкты алабыз. Ал эми математика аныктыкты талап этет. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде бир аз садал эсеп берилген, бирок аны чыгарыш жолу оңой. Аны бул жердеги тамырды 196-нын даражасы катары жазып алуу керек. Ал кандай жазылат? Ал бул түрдө жазылат. 196-нын 3/1 даражасы болуп жазылат. Андан кийин бул 3/1-ди логарифманын сыртына чыгарып жиберсек болот. Жана биздин эсеп бул түргө келет. Эми аны чыгаруу оңой эле. Эң алгач бул логарифманын маанисин таап алалы. Аны өзүнчө жазып, x-ка барабарлайлы. Анда 14-түн x-нчи даражасы барабар 196 деген жыйынтыкты алабыз. Барыңыздар билгендей эле 196 бул 14-түн квадратына барабар. Демек, негиздери барабар. Ошондуктан негиздерди жазбай эле койсок болот. Биз x барабар 2 деген жыйынтыкты алабыз. Бул жоо эмес. Биз бул жерге алып келип коюшубуз керек. Бул 2. Ал жерге алып келип койсок, 3/1 көбөйтүлгөн 2 барабар 3/2 деген жыйынтыкты алабыз. Демек, жооп бизде 3/2ге барабар. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып каналга катталууну унутпаңыз. Жана ошондой эле менин Telegram каналыма да катталыңыздар. Ал жерде кызыктуу тесттер, суроолор болуп турат. Telegram каналдын шилтемесин сиз описаниядан жана комментарийден таба аласыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.